Кийин бир топ жылдан соң филармониянын ордери менен анын бир бөлмө жатаканасына көчүп кирдик. 4 жыл өткөндөн кийин Куудул Келдибек Ниязовго Бишкектин Октябрь районунан үй берилип, ал жашап турган 2 бөлмө жатакана бошомой болуп калды. Ага кирем дегендер шаштан көп. Кантип кирип алмайдын айласын издеп атып, Келдибек түнкү 12ден кийин көчүп, ал кетери менен дароо мен кирип алмай болуп сөз бекиттик. Көчүргөнү жардамга акын инилерим Жолдошбек Зарлыкбеков менен Кыялбек Урманбетов келишти. Оокаттуу Келдибекти көчүрүп жиберип, оокатсыз мен китептеримди 2-чи кабаттагы бир бөлмөдөн 1-чи кабаттагы 2 бөлмөгө акырын ташып жатам. Ошондо үйдө аңдып жүргөндөрдүн бири болсо керек, опур топурду угуп чыга калганбы, "Шаке, бу китептерди түнү менен кайда ташып жатасыз?" деп сурап калды. Бай, бир бөлмөдө жашаган жаман экен. Же китебибиз батпайт, же өзүбүз батпайбыз. Күндү сыргытсам Шайлообек жинди болгонбу дешпейби деп, түнү менен таштанды кыргытып атам деп койдум. Тиги лишенди окшойт кирип кетти. Мен Келдибектин 2 бөлмөлүү жатаканасына ийгиликтүү көчүп алдым. Кут билим гезитинин 93-жылдагы бир санына жарыяланган "Бөлүнгөндөн акыры өлөт Кыргыз" деген ырым мени 5 бөлмөлүү үйлүү кылды. Ыр агестеги президент Аскар Акаевдин колуна кокусунан тийди беле, же гезиттерди барактап баратып өзү таап алды беле билбейм. Президент жаңы жыл алдында бир топ журналисттерди кабыл алганын, тизмеде мен да жүргөнүмдү, бирок издетип таппай калганын Кут билимдин ошол кездеги башкы редактору Талант Конокбаев айтып берди. Буйрбаган ашка мурунган айт болбойн. Президентке кирбесем кирбей калдым да деп, Ала Тоо журналында иштеп жүрөм. Жаңы жыл да өтүп баратты. 10 январь күнү президенттик аппараттан чалып, эртеси саат 10-до Акаев кабыл ала тургандыгын кабарлады. Эртеси мурдагы жолугушуудан калып калган үчөөбүздү жардамчысы президентке алып кирип, кире бериштеги үстөлгө токтотту. Акаевдин олтурган ордунан бизге чейинки аралык мага ат чабындай алыс сезилди. Олтуруңуздар, олтуруңуздар деп Аскар Акаев баспай эле килем менен учуп келаткансып көрүндү. Президент бизге 40 мүнөтүн коротту. Өлкөнүн турмушу, саясат, кесип, маданият жөнүндө сөз болду. Мен Акаевга башкы редакторубуз Кеңеш Юсуповдун жетекчилиги менен Ала Тоо журналы чыгарган Казыбек, Калыгул, Улуу Манасчы Сагынбай, Үркүн деген китептерди тартуулап, журналга материалдык жардам берүү үчүн сурандым. Албетте жардам беребиз, Шайлообек Дүйшеевич. Мен сизди окуп жүрөм, жазып, белгилеп талгамын деп упузун блокнотун ачып, чын эле колу менен жазган ырымдын саптарын, аты жөнүмдү көрсөттү. Тактыгына, адамгерчилигине, кичпейилдигине ичим жылып олтурдум. Убакыт тез эле зуудай түштү. Президенттин басма сөз катчысы Кабай Карабеков кирип келип, "Аскар Акаевич, убакыт бүттү" деди. "Келгениңиздер үчүн рахмат, жаңы жылыңыздар жакшы өтсүн" деп коштошо баштаганда, мен "Аскар Акаевич, сизге айтайын дегенимди айта албай калдым" десем эле, "Айтыңыз, айтыңыз" деп жиберди. 4 балам барын, канча жылдан бери 12 чарчы метр бир бөлмө жатаканада жашап келатканымды, үйүм жок экенин айтсам эле, "Жалгич районунда артисттер үчүн үй салдыртып атабыз. Ошондон бери эле" дегенде мен кайра, "Аскар Акаевич, сиз жакында Бөкөнбаев Исанов көчөлөрүндө чыгармачыл адамдар үчүн жаңы үйдү түптөбөдүңүзбү? Мүмкүн болсо ошондон болсо" дедим эле деп жибердим. "Кабай Карабеков, Шайлообек Дүйшеевичти ошол үйгө жаздыртып коюңуз. Сиз болсо менин кеңешчим Бексултан Жакиевичке кире кетиңиз. Кокус бир нерсе болсо мага кайра кириңиз" деп коштошту президент. Мен айткандай эле Бексултан абама кирип, болгонун болгондой түшүнттүм. Кийин менин тизмеден ыргып кетпей бекем турушума бул кишинин да салымы чоң болду. Президент Акаевдин бизге тартуу кылган кол радио приемниги менен Пикулдун орус бийлиги жинди кылган Распутин жөнүндөгү китебин көтөрүп, сүйүнгөнүмдөн жерге батпай үйгө жөнөдүм. Кийинки жылы Асаба гезити Аскар Акаев деген китептин бет ачарын Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өткөрмөкчү болуп, эртең өтөт деген күнү келип бир окуп бериңиз. Кубат аке экөөңүздөр президент менен чогуу президиумда отурасыздар деп Медис Ишимканов телефон чалды. Менин чоңдорго арнаган ырым жок, барбай эле коеюнчу дедим. "Ой, ким эле карап олтурмак эле, эптеп бир окуп бериңиз" деп болбой койду Медис. Эртеси элге жык толгон залда эч кимге тиешеси жок, жазаарын жазып алып, эмне жазганымды өзүм да жакшы түшүнбөгөн "Бийиктик" деген ырымды окудум. Президиумда 5 киши, алдыда Аскар Акаев, Бишкек чиркөөсүнүн башкы побу, мен, артыбызда Медис Ишимканов менен Кубатбек Жусубалиев олтурду. Бир маалда президент мага бурулуп, "Шайлообек Дүйшеевич, баягы үй маселеңиз чечилди, куттуктайм" деп шыбырап сүйүнчүлөдү. "Рахмат" дедим. Астан соң тыныгууга чыктык. Сырттан саламдашкандын баары эле "Аскар Акаев сизге эмне деди" деп сурай башташты. "Ат башыга аким болуп барасызбы же башка райондорду байкап көрөсүзбү" деди. Анан мен ойлонуп туруп биринчи күнү жообун берейин дедим деп жооп бердим. Тамашалап.
Бирок менин бул тамашамды чын көрүп, бир топ акимдер уктабай чыкканын кийин уктум. Эртеси үйдүн ордерин алып кетиш үчүн чакыртты. Маданият министри Даниэль Назарматов 4 бөлмөгө жазса, ордер берип аткан Аскар Мамбеталиев кечээги презентацияда өзү да болгонун айтып, сизге 4 эмес 5 бөлмө положено деп 5 бөлмөнүн ордерин колума карматты. Сүйүнгөнүмдү сураба. Ошентип мени 5 бөлмөлүү үйлүү кылган бөлүнгөндөн акыры өлөт кыргыз деген бир ырымдын тарыхы ушундай болгон. Арабызда эл артиси, эл акыны деген наамды бизге жакшы көргөнү чыдабай эл журт өзү эле бере салгансып түшүнүп жүргөндөр да бар. Кантип гана алды экен деп ичи күйүп жүргөндөр да жок эмес. Кыргыз эл артиси деген наамды Түгөлбай Казаковго, Кыргыз эл акыны деген наамды Анатай Өмүрканов менен мага, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери деген наамды Кыялбек Урманбетовго болош шер алып бергенин. Алып бергенде да Бакиевдин администрация башчысы Үсен Сыдыков менен мамлекеттик катчы Дастан Сарыгуловго салмагын салып, агестеги оппозициянын кадыр калыңдыгына таянып, улам жөөлөп атып алып бергенин айта кетпесем, Кудай кечирбес. Биз төртөөбүз тең агесте Жетимен журналында иштечүбүз. Болот Шер жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болчу. Күн мурунтан Болот менен сүйлөшкөн окшойт. Наам алгыңар келеби? Анда тезинен документ камдагыла. Мен Жетименден даярдайм. Калганыңарды билбейм деп. Ошо кезде эле эмгек сиңирген артист наамы бар Түгөлбай ойду жок жерден бизди ойготуп жиберди. Анатай, мен Кыялбек үчөөбүздүн тең эчтемкебиз жок. Кагазтай актайбыз. Анын үстүнө төртөөбүз тең бир жерде иштегендиктен бир эле жерден бир мезгилде 4 кишини мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүү мыйзамга туура келбей тургандыгы да түшүнүктүү болчу. Бирок токмогу күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет деген сөз бекер эмес экен. Андайдын көзү мыкты билген Түгөлбай документин уура чекпей туруп эле Жетименден даярдай салды. Кыялбек атам тирүү кезинде Далайлардын китебине редактор болду эле деп Сүйүнбай, Соорунбай, Жалил өңдүү дөшаларга кадырын салып кол койдуртуп жүрдү. Анатай документти өз иштеген адабият басмасынан алып келди. Мен Садык Шерниязга рахматымды айтып коеюн. Барарым менен бардык документтеримди Айтыш фильм коомдук фондунан даярдатып берди. Ошентип төртөөбүз 4 жерден толтурган документибизди Маданият министрлигине тапшырып, министрлик ак үйгө жөнөтүп, биз болсо деги эле эчтеке билбеген, эчтеке көрбөгөн кишидей тымпыйып, тилибизди тишибизге катып, уурумушуктай болуп күтүп калдык. Ал арада Жетимен журналды таласка жөнөмөкчү болуп жатканда, мага карындашым Майрам Дүйшекеева чалып, Шайлоо байке, төртөөңөрдүн ичинен жалгыз сиздин документиңиз жарабайт деп ак үйдөн кайтып келип, министрликтин сейфинде жатыптыр. Аракет кылбаса албай калат. Аракет кылсын айтып кой байкеңе деп Майрамга неже айтты. Ошондуктан чалып атам деди. Сураштырсам документиңиз кайтып келгени чын. Анткени дароо эле эл акындыгына көрсөтүлүптүр. Андай болбойт. Дегенде грамота алышыңыз керек болчу деди. Акаевдин бийлигин сындап жүрүп жабылып, куугунтукталып келген асабада иштеген мага кайсыл чокум үчүн грамота бермегиле. Мен дароо эле мамлекеттик катчы Дастан Сарыгуловго чалып түшүндүрдүм да, Дастан Исламович, эгер комиссия народныйга татыксыз деп жетсе, мага бербей эле коюңуздар. Мага эч кандай наамдын кереги жок дедим да, таласка жөнөп кеттим. Бир күнү төртөөбүздү жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Болош Шер чакырды. Бардык. Кабинетиндеги телефонун бизди каратып туруп чалды да, кет буканын ырыбы? Курманбек Салиевичке да жагыппы? Үсен Сыдыкович, билесизби? Ал ырды 13-чү кылымдагы кет букасы жок эле моногу Бишкектин 10-чу микрорайонунда жашаган Шайлообек Дүйшеев деген жазган. Ошонун ыры деп күжүлдөп, күрүлдөгөн үнү менен Үсен Сыдыковго качан болот, тездетпейсизби деп үйөрүлөп каптап кирди. Жунукеевдин бир камас алмас үчүн соттолуп кете жаздап кутулгандан кийин сак болгун деген ыры жазып, бийликтин кысымынан чочуп, атымды жашырып, ичимден кет буканын арбагы колдоп жүрсүн деп кет буканын атын коюп жарыялап жиберген ырымды кийин окурмандардын баары эле кет буканын ыры деп кабыл алышты. Катардагы окурмандан тартып, акын жазуучу, академиянын илимпоз окумуштуусунан бери кет буканын арбагына рахматын айтып, кет букага макалаларын арнашты. Кыргыз ушундай калк экенбиз. Адабиятчылар менен акын жазуучулардын бири дагы кет буканын ушундай ыры болгон болбогонуна кызыгып, академия дегендин архивин бир ирет аңтарып койгонго жараган жок. Жөн эле гезитке чыкканын окуп алып, жазган макалаларын кооздош үчүн эпиграф кылып колдонуп жүрүштү. Ал тургай Архат деген китебине кирип жиберген каза табамдан сурасам,
Буга дейрек кет буканы казактарга көбүрөөк таандык деп келдим эле. Эми анын ушул ырынан кийин Кыргыздын акын экенине чындап көзүм жетти деп толкуп сүйлөдү. Мейли, сообу Байыркы бабабызга тийип кайра жакшы болду. Оңой бекен, ошондон тартып кет бука бабамдын арбагы мени колдоп келатат. Ошол ырымды дагы бир жолу окуй кетейин. Сак болгун. Көгүш тоону кыян жууп, көрк бузулат сак болгун. Көсөмдөрүң элди алдап, көч бузулат сак болгун. Өзөңө өрт таштап, өз бузулат сак болгун. Сөйлөтүнөн ажырап, сөз бузулат сак болгун. Салкын тоону кыян жууп, салт бузулат сак болгун. Намыс түгө бар түгөп, нарк бузулат сак болгун. Кара тили калп минип, карт бузулат сак болгун. Калыс сөзүн айта албай, калк бузулат сак болгун. Кызыл тоону кыян жууп, кырман качат сак болгун. Кызуланың дүйнө кууп, кырдан качат сак болгун. Кырды түстү жат элге, кыйган качат сак болгун. Кылгылыкты кыргызга, кылган качат сак болгун. Тулпар тоону кыян жууп, тул болосуң сак болгун. Куда кыйсыз, кудасыз, күн болосуң сак болгун. Кубат күчүң соодалап, пул болосуң сак болгун. Кудуреттүү элдерге кул болосуң сак болгун. Ошентип 2005-жылдын 30-июлунда Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Курманбек Бакиевдин буйругу менен чыгармачыл бир топ адамдарга ардак наамдар берилди. Алардын ичинде Анатай Өмүрканов, Түгөлбай Казаков, Азаттыктан Кыяс Молдокасымов, Жаркын Темирбаева да бар. Эртең тапшырылат деген күнү Ак үйдөн телефон чалган кыз, сыйлык алгандардын атынан сиз сүйлөмөй болдуңуз. Даярданыңыз деди мага. Эмне жөндө сүйлөшүм керек? Ойлонуп олтуруп Бакиевке мындай бир уламышты айтып бергеним эсимде. Урматтуу сыйлык ээлери, урматтуу президент, кыргыздарды басып алгандан кийин жок кыла албай койгон бир падыша кул алдындагыларына Кыргыздын узак жашашынын сыры эмнеде экен? Таптыңарбы деген экен. Себеби Кыргыздын 80-деги чалдары жайда катка шап секирип минип бастырып кетерин, кемпирлер жүгүрүп жүрүп эле 100 ашыра жашап коерун, өз көзү менен көргөндөн кийин ой санаасы бузулуп, бул элдин акесин таанытып койгусу келип чыдабай турган чак экен. Атасынын сен падыша болооруң менен элинин ичиндеги эрендерин өлтүрүп, тыңдарын кул кыл, бөөт жаат кылып бөлүп жар. Ар элдин кошоматчы, дүнүйө дегенде ата энесин саткан айбандары болот. Алар сен барда гана бутуңа килем болуп төшөлүп, атыңа жүгөн болуп катылып, көзүң менен тең айланып, көчүгүңдү жалап турат. Ошолорго таян, ошондо ордону оңой башкарасың деген сөзүн эстеди. Таптыңарбы деди падыша. Кыргыздын узак жашашынын сыры ырысы менен ыйманында, ыйманы менен ынтымагында экен. Биз элдин ырысын чачып, ыйманын талкалап, ынтымагын ыдыратышыбыз керек экен. Кыргызда ат таптаган саяпкер, куш таптаган мүнүшкөр, журт таптаган билишкер дегендер болот экен. Кара кылдык ак жарган калыстар, калкты билген алыстар, ак таңдай акындар, жес таңдай чечендер, күү черткен күүчүлөр болот экен. Элдин ырысы менен ыйманын, ынтымагын кармап турган ушулар экен. Ушуларын жок кылсаңыз эле Кыргыз оңой жок болот, дешет. Урматтуу Курманбек Салиевич, ошол падыша Кыргызды жок кылам деп элдин ыйманын, ынтымагын, ырысын чачкан дешет. Бирок Кыргызды ушул күнгө дейре эч ким жок кыла алган эмес. Сиздин алдыңызда бактыга жараша даяр жол турат. Ал жол Жусуп Абдрахманов менен Исхак Разаковдун чаап кеткен жолу. Сиз ушулардын жолу менен кетсеңиз эле жаңылбайсыз. Кокус Акаевдин жолуна түссөңүз анда адашканыңыз ошол. Сөзүмдүн аягында мына бул ырымды окуй кетейин. Падышалар жолду эч качан көрүшпөйт. Көрөйүн дейт, жандагандар көнүшпөйт. Жолду көрбөй жок болушат, акыры жолду көргөн падышалар өлүшпөйт деп сөзүмдү аяктадым. Бакиев салттуу рахматын айтты да сыйлык алгандар менен чогуу сүрөткө түштү. Жүзүнөн айтылган сөзүмө, окулган ырыма андай деле маани бергени байкалган жок. Анын үстүнө ал ошол кезде өзүн бүтүндөй өлкөнүн жалгыз кожоюн экенин сезүү бактысын алгач ирет башынан өткөрүп, эч нерсени көрбөй, эч нерсени укпай, эч нерсени сезбей турган дүлөй, сокур, керең кези болчу. Мындай учурда анын башына президенттик креслодон башка бир да ой келмек эмес.
Каныбек Эдилбаев. Мен жападан жалгыз көзгө басар адаби көркөм басылма болгон Ала Тоо журналына өлкөнүн башка жолго түшкөндөгү бастыгынын чаңы катуу сапырылып, ал чаң жашоо турмуштун жакшы жаманын да, адал арамын да ылгабай каптап, ат мингени деле, минбегени деле каалаган жагын карай чаап калган. Бирок эмнеге чаап баратканын, каяка чаап баратканын ойлонуп да койбой чаап бараткан 92-жылы келдим. Ага дейре Борбордук комитеттин атайын бөлүмүнүн чыпкасынан өтүп, тиешелүү кишилерди макулдуксуз кызматка орношууга мүмкүн болбогон абройлуу журналдында ыңырчагы ырдап, керегеси кердип бараткан кез экен. Ошондуктан журналдын башкы редактору Кеңеш Жусупов мени СКнын элегисиз эле өзү билип кызматка алып койду. Калк сүйүп окуган, нускасы 70 миңге жетип, айылга барган сайын каалаган үйдөн табылып, колхозчунун колунан, койчунун кончунан түшпөгөн журнал мен келгенде 5000 нускага түшүп, эмне кылар айласын таппай туруптур. Журналга окшоп биз дагы айлабызды таппай турдук. Кийинки жылы андан да зайып 3000ге түштү. Кеңеш акенин өкмөткө кайрылып, колунда бар азаматтарга жалооруп, көзгө басар журналыбызды сактап калалы дегенин тыңшаган жан болбой, акыры жабылып тынды. Кезинде журналга кожоюн болуп, сүрсөөлөт сүйлөп, ар бир тамгасынан идеологиялык мандем истеп, аны тапса ак үйгө чакыртып алып ийлеп турган баягы эски бийлик да бардыгын кайра кургусу келип, элди төрт тарабын кыбыла деп туш келди жайып жиберген жаңы бийлик да журналдын абалын бир ирет сурап койгонго жараган жок. Атпай кыргыз журтуна ушул журнал аркылуу таанылып, ушул журнал баскан чыгармалар менен көктөп шактаган, иши бары деле, иши жогу деле эртелегече ат тезегин кургатпай келип кетип турган жазуучулардын аягы сууп, памперске көнгөн баладай жалаң Совет өкмөтүнүн багуусуна көнгөн жазуучулар памперсиз калгандан кийин алапайын таба албай шалтактады. Анткен менен Ала Тоо Кудайдан үмүтүн үзбөй, ыры кетсе да сыны кетелек, дөөлөтү кетсе да сөөлөтү кетелек курдумагына таянып бир аз жыл жашады. Башкы редактору өңүндө тургай түшүндө да бирөөнүн жырык ийнесине залал келтирбеген Кеңеш Жусупов. Орун басары ачык турган кампалардын ичиндеги ачылбаган кампасындай болгон Каныбек Эдилбаев. Жооптуу катчысы кимдир бирөө баса калып мурутун кырып сала тургансып өтө сак жүргөн Эсентур Кылычев. Ишке келген 2 саатынын 1 саатын ал өпкө болгончо чуркап, 1 саатын үстөлдүн үстүн жапкан 2 жыл мурдагы правданы числосун да карап койбой, жаңы кестекенде тамгасы түшүп калгыч окуган бөлүм башчы Эсенбек Медербеков. Ачкыл татып алганда өзүнөн көлөкөсү озуп чуркаган Мамасалы Апышев. Кумурсканын кулагынан кул калып ойногон досум Нуралы Капаров. Балдардын китеп баштыгынан түшүп калган пластилинге окшогон мен барбыз. Күндөр өтүп жатты. 8 жыл филармонияда жүрүп, жан тынбаган абалды иштеп, эрте туруп кеч кеткенге көнүп бүткөндүктөн иштей турган жерге меселе курортко келгенсип, мындагылардын шашпай саат 11-де келип, 4-тө баса берген иш тартибине такыр алымсынбай, көнө албай, редакция тапшырган кол жазмаларды бир отурган бойдон кайсап салып, эмне кыларымды билбей эригип олтурчу болдум. Ошондой күндөрдүн биринде редактордун орун басары Каныбек кирип, куба төбөлө өсүп калган адамдын мындай жерге көнүшү кыйын болот. Биердегилердин баары эле куйругубузду май басып, кош жем болуп калган эмелербиз деп, машинкаланган калың кол жазманы алдыма таштады. Садыраке тууралуу Санжыр экен. Араң турган жаным бир сыйра окуп чыгып, кол жазманы актай баракка кайрадан таптаза кылып көчүрүп иштей баштадым. Бир күнү Каныбек башпакты. Нуралыны ээрчитип алган экен. Шаке, капырай, анча кайда шашасыз? Мындай темп менен иштесеңиз эптеп башы бүтүн боору эсен турган журналды банкрот кылып албайлы деп күлдү. Көрсө кол жазманы 1 айдын ичинде тапшырышым керек экен. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.